Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабакта жаратылышты сактоону үйрөнөбүз. Биздин сабагыбызда маанилүү терминдер: кызыл китеп, коруктар, экология. Балдар, силер кызыл китеп дегенди кандай түшүнөсүңөр? Ооба балдар, адамдардын жердеги ишмердиги, өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын көп түрлөрүнүн жок болушуна, айрым жаныбарлар өтө эле азайып, жаратылышта жолуктурууга кыйындап баратканына алып келет. Күн сайын жер жүзүнөн жаныбарлардын же өсүмдүктөрдүн кайсы бир түрү жок болуп жатканын окумуштуулар эсептеп чыгышкан. Жаратылыштын кайталангыс дүйнөсүн сактап калууга шашылыш чара көрүү керектигин адамдар түшүнө баштады. Кызыл китеп мына ушинтип пайда болгон. Ага миңдеген жылдарда пайда болуп, адамдардын күнөөсү менен жок болуп кетүү коркунучунда турган жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн түрлөрү киргизилген. Китептин мукабасынын кызыл түстө болушу да кокусунан эмес. Кызыл түс коркунучтун кабарчысы. Кызыл китепке киргизилген түрлөрдү сактоо жоопкерчилиги эң биринчи кезекте алар аймагында байырлаган мамлекетке жүктөлөт. Биздин өлкөбүздө да Кыргызстандын кызыл китебине жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн, козу карындардын 210дон ашык түрү киргизилген. Алар мамлекеттин өзгөчө коргоосунда турат. Чындыгында Кыргызстандын жаратылышы өтө бай. Бирок анын байлыгы чексиз эмес. Жаратылышты коргоо адамзаттын эң маанилүү милдеттеринин бири болуп саналат. Жаратылышты сактоо үчүн адамдар өзгөчө корголуучу аймактарды, коруктарды жана жаратылыш парктарын түзүшөт. Бул жерде сейрек кездешүүчү жаныбарлар жана өсүмдүктөр коопсуз болушат. Коруктарды аңчылыкка, балык уулоого, дарактарды кыюуга, чөп чабууга жана автотранспорттордун жүрүшүнө жол салууга тыюу салынган. Ал эми коруктардын кызматкерлери бактарактардын көчөттөрүн отургузушуп, ал жактагы жаныбарларды изилдешип, кышында тоюттарын камдап жана алардын санына байкоо жүргүзүп турушат. Мунун бардыгы жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн кайталангыс дүйнөсүн сактоо үчүн жасалат. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагында болжол менен өзгөчө корголуучу 100гө жакын аймак бар. Булардын ичинде 10 корук жана 9 улуттук парк бар. Экология деген эмне? Чындыгында экология гректердин экос үй жана логос илим деген сөздөрүнөн алынган. Экология бул тирүү жандыктардын өздөрүн курчап турган чөйрө менен байланышын изилдөөчү илим болуп саналат. Бардык эле тирүү жандыктардын жана жансыз жаратылыштын түрлөрүнүн ортосунда көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн өтө көп сандагы байланыш бар. Мисалы, жаныбарлардын суу, күн, өсүмдүктөр, башка жаныбарлар жана адам менен болгон байланышын изилдейт. Адам өзүн курчап турган жаратылыш менен кандайча байланышып, ага кандай таасир этерин үйрөтөт. Тирүү жандыктарды курчап тургандар жана аны менен байланышкандардын бардыгы чөйрө деп аталат. Ушул байланыштарды изилдеген окумуштуулар экологдор деп аталат. Экологдор чарбаны кандай жүргүзүүнү жана курчап турган чөйрөгө өзүңө зыян келтирбөө жөнүндө адамдарга айтып бере алышат. Дүйнө экологдун көзү менен. Адам жаратылыштын бөлүгү. Адам жаратылышка келтирген зыяндардын бардыгы ага булганган суу, ууланган аба, тамак аш аркылуу кайра келет. Адамдар эрежелерди сактабастан бактарды кыйышы, мал жайышы Кыргызстандын карагай токорлорунун азаюусуна алып келүүдө. Адамдардын аңчылыгы жаныбарлардын көп түрлөрүнүн жоголушуна алып келип, автомобилдер, завод фабрикалардын морлору уулуу газды жана зыяндуу заттарды таратууда. Өнөр жай ишканаларынан агып чыккан суулар талаадагы химиялык жер семирткичтер көлдөргө кошулуп, сууда байырлагандардын жашоосун бузууда.
Көп учурда адамдар эс алган жерде чачылган таштандылар калат. Анын кесепетинен Кыргызстандын эң кооз жерлери бат эле акырчы төгүүчү жерге айланып баратат. Мынакей балдар, бүгүнкү сабакта жаратылышты сактоонун көптөгөн жолдорун үйрөндүк. Алардын кээ бирлерин кайталап алалы. Кызыл китеп сейрек кездешүүчү жана жоголуу коркунучундагы жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн тизмеси. Коруктар бул өзгөчө корголуучу аймактар. Мында өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү сакталат. Экология бул тирүү жандыктардын өздөрүн куурчап турган чөйрө менен байланышын изилдөөчү илим. Демек балдар, жаратылышты сактоо үчүн адамдар эмне жасоо керек деп ойлойсуңар? Үйгө тапшырма мына ушул суроонун үстүндө дептериңерге чакан аңгеме жазып жана экранда турган таблицанын сол жана оң мамыларындагы сүйлөмдөрдү өз орду менен бириктирип, жаратылышка аяр мамиле жасоонун эрежелерин жасасыңар. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Эмки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла.